Ассаламу алейкум достор. Назарыңарда Адисбек уулу Адилет. Бүгүн биз Адисбек уулу Адилетке конокко келдик. Ассаламу алейкум Адилет. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы болот, Кудайга шүгүр. Байтик айылынын тургуну экен. Бүгүн тренировка кылып аткан маалында биз келип калдык. Биз кички кезден бери эле ат менеп эле ушу айылда чоңоюп, уй кайтарып уйчу байкелердин жанында эле уй кайтарып жүрсө аттарын сурап эле атын минип алып эле ошентип көк бөрүгө кызык башталган ошондон. Жогорку лигага кошулганда эле биринчи эле командаң достук болду. Ооба, биринчи эле команда достук болду. Ага чейин Арашан болуп ойногомуз, анда жогорку лига, биринчи лига деген жок болчу анда. Анда общий команда ойното берчү да. Азыр эле биринчи лига, высший лига деп бөлүп калбадыбы? Мурун андай жок болчу, мурун общий эле ойното берчү да. Достук командага келгениңе канча убакыт болуп калды? Былтыр келгем, Ноорузда. Быйыл 1 жыл болду, 1 сезон болду. Ушу достук командага ойноп атканыма. Жакшы кабыл алышты. Кудайга шүгүр, жакшы балдар менен ынтымактуу эле. Шарттары жагып атабы? Жакшы эле буюрса. Байтик айылында көк бөрүнүн деңгээли кандай болуп жатат азыркы учурда? Көк бөрүнүн деңгээли жакшы эле буюрса, эми жаштар кичине өсүп келатат, ушу жаштарды бирке колдоп, ушу өстүргөнгө аракет кылып атабыз, үйрөтүп кичине. Айылда байкелерибиз бар, өзүнүн көк бөрү жааматы деген. Ошо байкелерибиз Кудайга шүгүр, жакшы колдоп атат. Жакшы колдоп келген, колдоп атышат дагы эле. Ошо байкелерге чоң рахмат. Андан бизден кийинки инилерибиз да колдоп атат эми. Кичине эмелер болот эми баягы өйдө кылдый кичине ат маселеси болот эми, ал байкелер да өздөрүнүн семьясы бар дегендей, өздөрүнүн оокаты бар дегендей. Эми ат маселеси кичине ошо ат жагынан маселе болуп калат да. Ушу инилерибизге да ат алып берели деген жакшы ойлор бар келечекте буюрса. Негизи эле бул көк бөрү өзү аябай орусча айтканда травма опасный оюн го. Ооба. Анан ошондой бир травма алган учурлар ушундайлар болду беле? Белим чыгып кетти могу Баткенде 9 май болгондо. Ошондо кичине кокустатып алдым белимди. Андайлар болот, бутуң сынат, колуң сынат, эми кырсык да. Көк бөрүгө кызыгып ойногонуңа ата-энелериң көз карашы кандай болду эле? Эми башында баягы бир жериң канап, бир жериң сынып келсе айтат, ойнобой эле койбойсуңбу депчи, анан болбой эле баягы кызык деген эме экен да. Кызыгуу аябай күчтүү экен. Ойной беребиз, колубуз сынса деле, бутубуз сынса делечи. Үйдөгүлөр азыр уже көнүп деле калышты ужечи. Жалпысынан колдошот, Азыр эми уже колдоп, ойноп кел, жакшы ойноп кел деп үйдөгүлөр колдоп турат. Өзүң үй бүлөлүсүң да? Ооба, үй бүлөлүмүн. Улуу кызым бар, анан балам бар. 2 балам бар. Достук командасынын аттарын сен карап жүрөсүң? 4 атын карап атам. Ушу байкелер берип, ушуну карап иштетчи дегенден. Ушу Салах деген ат бар. Бул сен минип бараткан ат ба? Ушул ат, Салах. Салах деген ат. Футболисттин атынан коюлса керек да, негизи Салах деген. Бул аябай бат жүгүрсө керек анда. Быстрый да ошо. Чоң оюндарга чыктыбы? 9 майга азыр даярдап атабыз. Эми азыркы Ноорузга жетишпей калды кичине.
Болт деген ат бар, бир сары ат. Ошонун дагы защитага коргоочу ат. Ошону дагы кичине машыктырып атабыз азыр. Бишкек деген силер минип турган ат. Бул ат Бишкек. Бул кичине жаңы үйрөнчүк деп койсок болот муну. Жаңы үйрөнүп жер улактарга салып атабыз, өзүбүздүн жер улактарга болгон тияка бияка алып барып көндүрүп, улак эңгенде чыгып кеткенди, ошо кичине оозун баягы кайрылгандарын көндүрүп атабыз да ошо. Мисалы буларды даярдап атканда атайын витаминдер же ушундай бир препараттар колдонулабы? Колдонулат. Буларга деген креатин, гемобаланс деген немелер бар, витаминдер өзүн атайын сатат. Ошолорду беребиз. Креатинди жемге аралаштырып беребиз. Белкини болсо укол менен коябыз, венага саябыз. Креатинди кайсыл учурда бересиңер? Ал деген жанагы улакка чабылып атканда, бастырып жүргөндө креатин денесин восстановлениене баткылат. Атка да күч берет да. Атта жана денесин улакта сүзүшөт, коюшат да болбой эле. Ошого кичине эме берет да, денесин оорутпай, кайра восстановление бат болот да. Көк бөрүгө аттарды оюнга канча убакыт калганда даярдап баштайсыңар? Азыр негизи канча эрте даярдасаң ат өзүнө жакшы келет. Булар деле адамдай эле. Канча даярдасаң булар да ушунча формасына келип, булчуңдары чыгып, жакшы өзүнө келет. Көк бөрүдөн тышкары, көк бөрүгө чейин десек дагы башка нерселер менен алек болуп жүрдүңбү? Көк бөрүгө чейин, көк бөрүдөн кийин дагы Кытайда 7 жыл каскадер болуп иштеп келдим. Кайсы шаарында иштедиң? Негизи базабыз Пекинде болчу, бүт шаардын баарын кыдырып чыктык. Гуанчжоу, Шанхай, Чунцзин, Харбин деген шаарларда болдук. Кинофильмдерге каскадер болуп? Ошого да түштүк, атак цирковой жигитовка кылып жүрдүк да. Ал жакта кандай эле жашоо шарттары жакшы беле? Жашоо шарттары жакшы болчу. Биз атайын контракт менен барганбыз. Ошо контрактта бүт условиялар жазылган болчу. 7 жыл жүрдүк общий. Ошо Кытайда Кыргызстандын желегин желбиретип жүрдүк. Кытайлар айтып берчү, силер биздин желекти көтөрсөңөр болот депчи. Биз деп коелу, Кытайдын желегин көтөрүнүш болду да кайра Кыргыздын желегин көтөрүп кетип калчу. Көк бөрү болбосо өзүң оюңча кайсы спорттун түрү менен алек болот элең? Биз көк бөрүдөн тышкарыда футболду ойнойбуз. Ошол спортту да тандап алганбыз. Ошол спорт менен может футболду ошону дакан салып кетмек белесиң. Көк бөрү болбосо. Көк бөрү токтоп калган маалда футбол ойнойбуз жайы менен. Көк бөрү башталганда футбол таштайбыз да кайра көк бөрү өтөбүз. Ушу көк бөрүдө кандай байгеге ээ болдуң эле? Биз айыл арасында жер улакта көп ийгиликтерге жетиштик. 3 машина уттук. 27 тай уттук. Ошондой эле акчалай сыйлыктар көп уттук. Көк бөрү менен миллионер болсо болот экен да, Кыргызда бир жакшы макал бар го, байгеден киши байыбайт деген. Анысы кандай? Эң негизги байге үчүн эмес, баягы оюн, намыс үчүн да. Көк бөрү ойноп атканда байгеге ойнобойсуң да, намыска тырышып ойнойсуң ба, өзүңдүн жан диниңди берипчи. Билбейм, байге үчүн ойноп көргөн эмесмин, просто намыс, ошо өзүбүз кызыгабыз да. Кийин ушул жаныңызда балаңыз отурат. Бул балаңыздын аты ким эле? Белек. Жаңы жылга белек болгон, бул Раматылык папашам. Ошо белек болду мага деп. Өзүңүздүн эле бир копияңыз экен. Ушул балаңызды кандай оюңузда келечекте көк бөрүчү болушун каалайсыңбы? Ошо кыйын улакчылардай болсун деп, чоң улакчы, атага чыккан улакчы болсун деп каалайм. Тилегиң кабыл болсун. Биз да тилектешпиз, буюрса. Ошо Адилет бизге алтындай убактыңды бөлүп берген үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшы маек куруп бердиң. Буюрса сага дагы алдыда келечегиңе чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.